ар бир укугу бузулган жаран соттук коргонууга укуктуу экендигин эске салып өтөйүн. Экрандагы WhatsApp номери сиздер үчүн иштейт. Ар бир суроо ээсине жооп берүүгө аракет жасайбыз. Суроолордо сырдуулук сакталат. Анда эмесе бизге буга чейинки келип түшкөн суроо ээлерине жооп берели. Бир тууган иним шериги менен уурулук боюнча кармалган. Сот инимди мурда соттолгон экенсин деп камап койду. Ал эми шеригин чыгарды. Мурдагы кылган кылмышы үчүн жазасын өтөп чыкканда экөө бир кылмышты жасашкан. Экөө тең камап же экөөнү тең чыгарыш керек болчу. Же мыйзам ар кимге ар кандай колдонулабы? Сурооңуз түшүнүктүү. Кылмыштар мүнөзүнө, коомдук коркунуч даражасына карата мындай бөлүнөт. Чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кылмыштар болуп бөлүнөт. Ал эми мурда атайлап кылмыш жасаган адам тарабынан кайталап кылмыш жасалган учурда бул өнөкөт кылмыш деп табылат. Өнөкөт кылмыштарга кыйла оор жаза белгиленет. Ал эми биринчи жолу мындай кылмыш кылган адамга анын адамдык сапатына, анын жүрүм турумуна мындай жеңилдетүүчү жагдай катары эсептелинет. Ошондуктан адам биринчи жолу соттолгондо ага мындай жеңилдиктер берилип, анын шарттуу сотто, мындай айтканда, шарттуу сотто мындай сыртта үйүндө жүрүп өзүнүн демек жазасын өтөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эми өнөкөт кылмыштарга мындай шарттуу сотто колдонулбайт, ошондуктан кыйла оор жаза белгиленген болушу мүмкүн. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 16-берене өнөкөт кылмыштар мурда атайлап кылмыш жасагандык үчүн соттуулугу бар адам тарабынан атайлап кылмыш жасоо өнөкөт кылмыштар деп табылат. Төмөндөгү учурларда өнөкөт кылмыштар коркунучтуу деп айтылат. Эгерде атайлап кылмыш жасагандыгы үчүн 3 жолу эркиндигинен ажыратууга соттолгон адам атайлап кылмыш жасаса жана ал үчүн эркиндигинен ажыратууга соттолсо, эгерде мурда 2 жолу оор кылмыш жасаганды үчүн соттолгон адам оор кылмыш жасаса, төмөндөгү учурларда өнөкөт кылмыштар өзгөчө коркунучтуу деп таанылат. Эгерде мурда жасаган оор кылмыштар үчүн 3 же андан көп жолу эркиндигинен ажыратууга соттолгон адам атайлап кылмыш жасап, ал үчүн эркиндигинен ажыратууга соттолсо, мурда оор кылмыш жасагандык үчүн 3 жолу соттолгон же 2 жолу өзгөчө оор кылмыш жасагандык үчүн соттолгон адам оор кылмыш жасаса, мурда өзгөчө оор кылмыш жасагандык үчүн соттолгон адам өзгөчө оор кылмыш жасаса. Эскертүү: Кыргыз Республикасында да кылмыш деп таанылган жоосундар үчүн чет мамлекеттеги соттуулук өнөкөт кылмыштар деп таанууда эске алынат.